Кыздар, мынакей азыр мен продавашка группаны кандай кылып ачабыз ошонун боюнча көрсөтүп берейин. Мына бул жерде оң тарапта плюс белгиси турат. Мына ушуну басканыңарда новая группа деп турат да. Муну басабыз дагы бул жерге каалаган адамды кошуп алабыз. Мисалы да, мына контактыңарда канча адам болсо ошолордун баарын кошуп алсаңар дагы далее деп туруп бул жерде группанын номерин жазып аласыңар. Мисалы да, мисалга скидка деп коеюн да менчи. Анан бул силердин интернет дүкөнүңөр да. Мен бул жерге названиясын коесуңар. Бул жактагы кааласаңар бул жерге эмеге фото коюп алсаңар болот. Бул жерден смайлик койсоңор болот, же галереядагы каалаган сүрөттөрүңөрдү койсоңор болот. Же болбосо интернеттен карап туруп могул жерге мисалы биз скидка деп дүкөндүн атын коюп аткан болсок, скидкалар же акциялар дей турган болсок, ошонун сүрөттөрдү издеп атабыз да. Бул жерде мынакей карагыла 20%, 30%, өзүңөргө жаккан каалаган бирөөсүн тандап аласыңар да. Мисалы мен могу 20% дегенди коем. Мынакей скидка деп жазып алдык да. Эми бул жерден группанын мынакей ачылды, көрдүңөрбү? Группага описаниясын жазып алсаңар болот. Описание дегенде бул группада эмелер болот. Мисалы сулуулук боюнча дейсиңерби, сулуулук тууралуу маалымат, же кандай деп жазасыңар, өзүңөр байкайсыңар да эмичи. Муну да кооздоп жакшынакай өзүңөр коюп описанияны жакшынакай кылып жазгандан кийин мынакей группаңар ачылды, адамдарыңар кошулду, мынакей ушул силердин продавашка группаңар болот. Эми бул жерге биз болгон группадагы келип аткан акциядагы товарларды, мисалы могул жерде мынакей сковородка алгандарга венчик 1 сомго подаркага келет. Мына ушул жөнүндө салып койсоңор болот. Бул боюнча голосовой сүйлөп же текст кылып жазып, мына ушинтип продавашка группаны ачып алып, ушул адамдарга товарларды сатсаңар болот.